Gülayım apa. 1905-yıl. Айымкандын кош бойлуу экенин көрүп, Балпык деген би Айтматка, эгер кызы болсоңуз мен Дүйшөмбү деген балама куда түшөйүн деп кайрылат. Дүйшөмбү ал кезде 13-төгү бала экен. Макул бей, макул. Сизге окшогон кудадан качмак белем, дейт Айтмат Балпыкка макул боло. Ошентип Гүлайым төрөлө электе эле ата-энеси би менен бел куда болушат. Айтмат үй бүлөсүн Олуй атага көчүрүп барган кезде Гүлайым 6-7 жашта эле. Ачык мүнөз киши менен батымалашкан кыз атасы менен мектепке кошо келип, мен да окуймун деп ынтызарлана баштайт. Жашына карабастан аны мектепке алышат. Жен 4-чү класскабы айтор. Ал кийин ушул мектепте окуган мезгили жөнүндө өтө көп эскерер эле. Гүлайым апа өзү сөзмөр эле. Бир нерсени айтып бергенге устат, тамашаны да катыра аралаштырып сүйлөйт эле. Айрыкча анын эсинде калганы Абжалбек Дамбылда болгон. Ал орус тил сабагын окутчу. Гүлайым апам айтып калчу, Дамбылда окуткан орус сөздөрү азыр да эсимде деп. Баш келева, чекени темия, көздү кляз, прабай кляз, лебай кляз деп айтчу дейт. Кулак ухо, прабай ухо, лебай ухо дечү. Мурун нос, ооз рот, жакшы корошай, сулуу красивай жана башка деген. Бирок жыл аягына чыга электе Гүлайым апасы менен айылга келе берет. Анткени туут, жазгы эгин себүү иштери малды айдоо учуру башталып калат. Шаарда Айтмат, Төрөкул экөө гана калышат. Гүлайым аябай калгысы келет. Абжалбек Дамбылда да үйгө атайын келип кыздын окуусун улантууну суранат. Бирок энеси көнбөй коет. Кыз бала качан эле мектепте окуптур. Айылга келгенде мектепке окуганың жөнүндө эч кимге айтпа. Бүт таласка уят болобуз, дейт кызына. Мунун баарына апам күнөөлүү. Ошол учурдун түшүнүгү күнөөлүү. Болбосо мен да сабаттуу болуп чыкмакмын. Бир кызматта иштемекмин, деп калчу Гүлайым апа. Анда мен жакшы айтпай жаман жок дегенде сени да камап жиберсе кантмекпиз? Туура эле болуптур окуганың, деп көңүлүн жубатып коёр элем. 1920-жылы катуу оорудан кийин Айтмат дүйнөдөн кайтат. 1921-жылы Айтматтын ашы берилет. Гүлайым 15-ке чыгып калган курагы. Балпык би Гүлайымдын бою жетип, чарбага бүйрө болуп өскөндүгү тууралуу кабарды угат. Дүйшөмбү да үйлөнүшү керек. 29-га чыгып калды. Анын үстүнө үйгө да каралашкан бирөө керек. Айтмат өлүп калды. Балпык би өз убадасында турбай койсо деле, аны эч ким күнөөлөмөк эмес. Бирок ал сөзүндө турган, намыстуу, салтты сактаган киши эле. Бир күн ал эч кабар бербей туруп Айтматтын үйүнө кирип келет. Гүлайым үйдө отурса эле корого бир атчан киши келип токтойт. Эшикке чыгып атын алып түшүрүп учурашып үйгө киргизет. Үйдө ким бар? Апаң кайда? Дейт келген киши. Апам төмөнкү айылга кеткен. Үйдө мен өзүм эле жалгызмын, деп саморун тез эле кайнатып дасторкон жайып чай берет. Келген киши сыртынан кыздын кыймыл аракетин байкап, акырын сөзгө тартат. Гүлайым, айланайын. Сен чоңоюп калган турбайсыңбы? Келген кишини тосуп күтө билет экенсиң. Бир үйдүн түйшүгүн көтөрүүгө жарап, турмушка чыга турган болуп калыпсың. Менин кудалап койгон жерим бар, ошого барам. Ал ким? Балпык деген бийдин баласы. Аның жакшы экен, рахмат. Мен бата кылып кете берейин. Апаң жакында келбейт окшойт, деп коштошуп кете берет. Көрсө ал киши Гүлайымдын болочок кайнатасы Балпык бий экен. Ошентип кайнатамдын атын өзүнө айтып койгом, деп күлүп калар эле. Балпык бий болсо үйүнө барып эле аялын шаштырат. Гүлайым чоңоюп калыптыр. Даярдан, келин алабыз, дейт. Анан тез арада Гүлайымды Дүйшөмбүгө алып беришет. Гүлайым апа, бийдин келини болсоңуз абдан жыргап жашасаңыз керек, деп сурап калсам, кайдан? Күнү түнү казан аяктан бошобойсуң. Бийдин үйүнө киши көп келет. Ар бир келген кишиге арналып бата суралып сөзсүз кой союлат. Анын ичеги кардын тазалоо, этти казанга алсуу, Гүлчөтайдын камырын жууруп жайып казанга салып аны эзилтпей бышыруу. Азыркыдай силерге окшоп кат-кат көйнөк, кышкысы жайкысы деп кийүү кайда? Ал кезде кышы жайы бир чыт көйнөк. 17-ге чыкканда биринчи кызымды төрөдүм. Жаз чыгып жайлоого көчөр маал болуп калган. Би элди
Azır göçpöйbüz, gelin kiçine tыныгып alsın, anan jolga çygabız dep toktotup koygan. Birok kaynatamdan abdan jakşı görgön jakyn gazak dostu var ele, oğlu atalık. Dal men törөгөн günü oşol dostu gelip kalsa olo. Gelip ele kaynatamda birge göçöbüz dep şaştırıp girdi. Men ayılımdı dayardangıla dep geldim. Jaylogo bu yıl çoğu çıgalı. Köptön beri oşon oylap jürdüm ele. Ertengden kalbay göçölü. Kaynatam jakşı kişi ele. Gelinimden birinci törötü. Özü jaş. 1-2 gün tыныгып alsın dedim ele. Dep bolboyt. Oy bay bi. Bu yıl birge jaylaylı. Men ayılımda erten göçöbüz. Dayardan turgula dep geldim dep kazak dostu aytkandan kaytpayt. Ha jok dostum. Biz erten çıgalbayız. Özüň bilip turasың gelinime ubal bolat. Biz 3-4 günden keyin göçöbüz. Oy bay bi. Ötkende jolukanda süýleşkenimiz küçünde emespi? Oşunçadan beri dost bolup jüröbüz. Bir dagı jolu jayloga birge çykan jokpuz. Kımız içip, koy soyup, at çaptırıp, oynap gülüp jırgaylı dese. Ha koy dostum, gelinge de ubal. Anan ımır kaygada orada jol jürüş. Menin birinci nebere. Kız töröp berdi gelini. Hay gelin jas eken go. Jas kese joldu götürü beret. Dagı dalay jolu töröйт. Menin awlum köçkөнгө daýar bolup turu. Munday bolsa men getdim anda, dep tarına başladı. He, boltur. Göçölü anda dep kaynatam dosun kıybay makul boldu. El göçkөнгө daýardana başladı. Sizge gaýnanеңiz je güýüňiz jardam berdibi? Emne üçin güýüňiz sizdin janyňyzda oturup sizge jardam berbeýt dep suradym. Gaýnaneniň golu oşoýt. Antkeni al göçtü baştaýt. Al emi güýün bolsa baybaşa ertenkige atyn jasap özünüň gemerlerini daýardap dostoru menen kız gelinderi menen göňüni açyp jürötdi. Meni menen işi jok. Eger gelinçegim emne boldu eken dep üýge gelip men janynda bolsa, anda any katynsak, balasak dep dostoru, jeňeleri şıldyňdaşatdy. Mümkin oýlasa gerek biz jönünde, birok any hiç kimge bildirbeş gerek. Al emi kaynatam gaýra-gaýra gelip meniň awalymdy surap atdy. Taňgamal gaýnanem turup jaňy törülgen kızdy jüňge orogula. Anam beşikke bölөгüle dedi. Menin belimde çoň joluk menen baýlap abdan jyly giyindirip atga mingizişdi. Astyma beşikde öňörüp berişdi. Oşentip el menen birge jolga çykdym. Joldan gaýnatam 1-2 jolu gelip çarçagan joksuňby dep surap ketdi. Tüşke jakyn birinci aşuga jetkende göç dem aluga toktody. Kaynatam gelip beşikde öz golu menen düşürüp aldy. Ana men attan düşdüm. Balany beşikden çeçip emize indesem embeyt katıp kalıptır. Kaynanem balany meniň goýnuma salyp jüberdi. Hal anan kaynatam geyidi. Kazak dosunun gözünçö kiçine goýa turaly bala torolsun dedim ele dep. Dosu uyalıp alda kapalanyp kaldı. Anan bi geybeňiz. Gelin jaş dagı dalay kızda uulda töröp beret. Andan göre uşulaşuga jakyn jerde bir bay kazak jaylaýym dep jakynda göçüp geldi. Oşoga 2 jigitiňizi jiberiňiz. Sizdin nebereňiz dese alar jay daýardap turat. Balany gömüp keteli degen sunuş kirgizet. Oşol zamat 2 jigitde aýtylgan jerge çaptyrışat. Alar barary menen balany gömgөнгө gör daýardaşat. Kaynatam dosu menen kaynenem men bolup balany gömgön alıp geldik. Ha güýüňiz gaýda? Al emne üçin bargan jok dep suradym. Al göçtün başında dostoru menen baratat. Törölgönüne bir gün bolgon balaga geýigeni jaraşpaýt da. Balanyň barkyna jetelekde. Anın üstüne atenesi çurkap hareket kılıp jatkanda, alardan ozunup balasına köp köngül burgany jaraşpagan iş. Kırgızdın salty uşunday. Biz gorogo jakındaganda ökürüp kalıştı. Toktatyňdar, bir gündük balaga jylamaydy goý, dep kaynatamdyn dostu toktotup koydu. Kana balany çıgar goýnudan, daýardaýly dedi gaýnenem. Men ymyrkaýdy çıgaryp, akyrky jolu jyttaýyn dep murdumdy betine tigizsem, hem çegizdep jüröt. Oşentip Anarkul degen kızım gayra tirilgen. Birinci nebere bolgon soň salt boyunça anı çoň ata, çoň apasy bagyp çoňoýtuşgan. Gülayym 19-ga çykkanda düşönbü ekinci aýal almakçy bolat. Al 23 ýaşdagy oğluy atada jaşagan baýdyň kızı bolgan. Al uçurdagy salt menen garaganda bul jaşdagy kızdardy oturup kalgan karadaly deşket. Bul jerde kızdyň görküje sululuk emes, materialdyk awaly başky rolda oýnagan. Anan güýüň saga özünün çeçimi turaly aýtdyby? Men gawatyrlana Gülayym apaga surap uzattym. Al günü düşönbü aýabay jaroker bolup maga jibek köýnök, nämirken masy belek kıldy. Anam meniň makuldugymdy surady. Men makul boldum. Antkeni men makul bolbosam dele baribir al üýlenmek. Aga garşylyk görsete turgan meniň atam bolbosa, täsirde tugandarym jok. Jönele çır çıgarganda ne payda?
Бирок ал үйлөнгөнгө жетише албай калды. Анын атасы менен кулакка тартышты да Сибирге айдап жиберишти. Мен айылда кайнатамдын үйүндө калдым. Күйөөм бир нече жылдан кийин катуу ооруп үйгө кайтып келди. Дагы бир кыздуу болдук. Базар Күлежең. 1935-жылы дүйшөмбү оорудан кайтыш болду. Дүйшөмбү өлгөндө Рыскүл деген кыз боюнда калган. Кийинки чыккан күйөөсү согуштан келбей калат. Андан Асылгүл деген кыздуу болгон. Гүлайым апамдын тагдыры ушинтип тайкы болуп калат. 4 кыз төрөйт. Бирок бир гана Рыскүлдү гана өзү багып чоңойтот. Чоңдорун чоң ата, чоң апалары багып алышкан. Ал мезгилде келин үйдөн кеткенде балдары кайната кайнененин колунда калышкан. Гүлайым уулум жок деп катуу санаркай берчү. Ушундан улам агаларынын балдарына таяна турган. Кийин Чыңгыз бутуна туруп калганда Гүлайым апамды шаарга үйүнө бат-бат чакырып, сыйын көрсөтүп жүрдү. Айрыкча кышкысын келип, апам Нагыйма менен бир бөлмөдө жашап кыштап кетер эле. Эсимде бир жолу апам мага чалып калды. Гүлайым апаң келди деп. Мен учурашайын деп алар жашаган Московская 141ге келип калдым. Үйгө кирерим менен эжекем мени колуман жетелеп ваннага алып барып кранды бурачы деди. Мен бурап суу агыздым. Оросо, бул суу кайдан келет? Атайын түтүктөр менен ар бир квартирага келет дедим. Көрсө айылга барганда курбуларына мактаныптыр. Менин үкөмдүн, Чыңгыздын үйүндө суу дубалдан эле чыгып турат. Арыкка сууга барбайбыз десем ишенишпейт. Чактап мактансаң боло, дубалдан да суу чыкчу эле деп мени жеңип кетишпедиби? Дагы бир келгенде айылдагылар кандай? Жапа шакемдердики аманбы деп сурап калдым. Аларга мен таарынып калгам, барбайм үйүнө деди, жактырбай оозун түйрүйтүп. Эмнеге таарындыңыз? Күчүгүнүн атын Уулхан коюп алышыптыр. Эрмек, Эрнест, ушу Жапа шакемдин балдары. Уулхан, Уулхан деп эле итин чакырып ойноп жүрүшөт. Айымкүлдөн калган жалгыз кыздын атын күчүгүнө койгон эмнеси? Таяжесинин кызы го, бир тууган бөлөсү. Аябай таарынып экинчи барбай койдум. Жайында өзүм айылга барып калып, Жапа шакемдердикине учурашып чыгайын деп кирдим. Эшикте сөрүдө чай ичип отурсак, баягы балдар күчүгүн «Вулкан, Вулкан» деп чакырып жүрүшөт. Ошондо Гүлайым апамдын таарынганы эсиме түшүп, Зина, Жапарбектин аялы, ошол Зина жеңеме айтып берип, аябай каткырып күлдүк эле. Биз болсо тайжем эмнеге келбей калды деп ойлоп жүрбөйбүзбү, деди Зина. Мен аспирантурада окуганда кызым Айгүл төрөлүп калып, багарга киши жок. Гүлайым апам келип багып берген. Айгүлдүн тили кыргызча чыккан. Орусчаны туура эжекеме окшоп, «Хорошай, красивай» деп сүйлөчү. Кызым бул сөздөрдүн үйдүн кире беришиндеги олтургучка отуруп алып, кирген чыккандардын баарын айта берчү экен. Күндөрдүн биринде Эсенбек Москвага командировкага барып бир топ белек бечикектерди алып келиптир. Мен баарын жактырбай, алардын ичинен бир гана ошо кезде мода болуп жаткан баллоний плашты жактырдым. Калганын убара болуп алып келбей эле койсоң болмок, дедим Эсенбекке ачууланып. Эсенбек жумушка кеткенден кийин «Кийип көрчү» деди эжем. Анан кармалап көрүп, «Мунуң ден соолукка зыян го. Андан көрө кара тукабадан чапан тиктирип кийбейсиңби? Ден соолукка да жакшы, бырышпайт, көрүнүшү да сонун. Сен эмне үчүн Эсенбекти кейитип жибердиң? Алып келгенде сүйүнбөйсүңбү? Жакшы деп мактап койбойсуңбу? Акчанын баарына арак ичип келсе эмне демексиң?» деп мени жемеледи. Анан телефондон менин апама айтып бериптир болгон ишти. Түштөн кийин апам келип калыптыр биздикине. «Эсенбек жакшы бала, ушинтип жок жерден уруша берсең бузулат да. Эмкиде эч нерсе алып келбей коет». Эки байбиче эки жактан мени аябай ушинтип тарбиялашты. Күн жааганда баягы плаштарды кийип, Эсенбек экөөбүз бир жака бардык окшойт. Келгенден кийин Гүлайым апам «Эсенбек айланайын, шлемиңер жакшы эле көрүнөт экен, жарашат экен экөөңөргө тең. Кече силердин аркаңардан балконго чыгып карап көрдүм. Күн жааганга кийлет турбайбы?» деди. Эсенбек мени карайт, кайсы шлемди айтып жатат деп. Түшүндүрсөм аябай күлдү. Кийинки жылдары эжем ден соолугуна байланыштуу шаарга көп келе албай калды. Күндөрдүн биринде 1986-жылы Гүлайым апам катуу ооруп жатат деген кабар келди. Көрүп келели деп Илгиз экөөбүз тезинен жолго чыктык. Чыңгыз шаарда эмес эле, Люся ооруп жаткан. Аманбаев айылынын, мурдагы Грозный айылынын ооруканасында дарыланып жаткан экен. Ошон үчүн келе жатып жолдон түз эле ооруканага бардык. Буттарынан башталган шишик белине жетип калган экен. Врачтар төшөктө жатуу режимине салып коюшуптур. Жанында жаткандар: «Бул эжеңер тентек, тартипти сактабайт.
Өлөлбай жатып bizdi güldüröt. Qarap жаткан kızlarının tilini albayt dep kalıştı. Antkeni biz girip kelgen dele orundan turup İlgizdi kuşaktap obongo salıp görüştü. Moskönün jolu taştanbı, Mosköde Çıngiz amanbı? Purunza jolu taştanbı, Purunzada Ulusiya amanbı? Uşinti İlgizden bari turalı surap çıktı. Anam meni kuchaktap görüştü. Kuchaktap turup Gülayım apam ötö kartayıp kalganын baykadım. Öňü gersary, azgan, garap turup bizdin atenebizden muununun akırkı ökülü akka moyun sunup kalganын tuydum. Men apamdy kuchaktap alıp burkurap ыйлап jiberdim. Apam bolsa meni menen abdan sonun kılıp görüşdele sözlerini unutup kalıp durman. Barın suradı. Gelin güýe baldarynyň barına münözdeme berip turup suradı. Esenbektin atenesi tuğandarынан öýde estedi. Oşo mezgilde japonjoluklar modaly bolup turgan İlgiz jıltırak japonjoluk ala gelgen eken, oşol zamat any salыныp aldy. Üköm alıp geldi dep maktangany. Anam biz şekerge barıp konup erteň dagı gelip görüp ketebиz dep koştoşa başladyk. İlgiz çıkıp ketkenden keyin bol boy töşökten turup meni erçip eşikке çıktı. İlgizdin maşinesini göröýünçü deyt. Özü uşunça katı orup jatsa da İlgizdin maşinesini görüp kuwanıp, sıymıktanyp jatty. Şaharga gelip gerekli darlaryny alıp berip jiberdik. Bir jumadan keyin Çıngiz akem ejemdi barıp görüp geleýin dep kamdanyp kaldı. Bul turaly raýonda orukanadagylar ogup dürbep kalışat. Rayondun jetekçisi Groznoy aýlyndagy orukanany tezinden tartipke geltirgile dep buyruk beret. Antkeni SSSR'din prezidentinin geňeçisi gelip jatsa, orukanadan jakşı bolup çykkandan keyin ahwalym bileýin dep barganda maga Çıngizdin gelgenini ejem özü orup kıynalıp tursa da güldürüp anan sıymıktana aýtyp berdile. 2 günden beri orukanany juup tazalap kalıştı. Korosunu iretke geltirip aktap sırlap degende köp jyldan beri orukananyň gireberişini tosup turgan ayrıkça tez jardam menen orulardy alıp kelgende ыңгайсыздык tudurgan ustunlar bar ele. Galardy da jynaşdyr. Barыбыздын şeşepleribizdi jaňyrtyp, maga jaňa appak köýnek kiygizip koýuşdy. Al gezde salamatlyk saktoo hyzmaty beker bolat ele. Bir medayım gelip menin şaşlarymdy da tarap jiberdi. Men birinçi hiç nerseni düşüngen emesmin. Anan ele kimdir birö gelip baş kıvraş özü baş bolup çurkap tosup alıştı. Görse Çıngiz gelipdir. Oşunda bar düşündüm. Kelgeniňe rahmat. Emnesi bolsa da orulular maga alkyş gaýtyp jatışdy. Sizdin arkaňyz menen barybız orukanada çynyk abal kanday boluşy gerek ekenin bir jol bolsa da görüp kaldyk. Rahmat sizge dep alkaşdy. Oşondan köp ötpöy ejem kaza boldu. 1964-ýyly 60-ga çykyp çykpay kara kız apam ötüp ketdile. Anam 1971-ýyly apam kaza boldu. Oşonu menen karmanganybız jalgyz Gülayym apam bolçu. Emi ilgerkilerdi görgön, any ejeme okşop aýtyp bere bilgen kişi kalgan jok. Apabız ölümge özün dayardap жүрgön. Kudaýym aga jakynda Paweske jönötöt. Siler baňary gelip toprak salyp ketesiňer. Menin ulum jok, uldun orunda siler bolasuňar dep Çıngiz menen İlgizge gaýryla turgan. Muny ukkanda men çydabay. Mындай jaman nerseni oýlanba, sanar kaba, andan göre uzagrak jaşa dep men çypyldap ketjümin. Orosu, senin uluň urmatda çoňoýup kaldy. Al da meni joktop ökürsün. Maga jakşı jırtışkamdagıla. Eger selsebet karşı bolsa gezdemelerdi hiç kimge görsetpey tün içinde kesip koýgula. Men köp tajiyalarda jırtışlarda algamyn. Men de alardy gaýtarşym gerek. Uşintken apam özünükün berçemes. Öz aytkanday şardan barыбыз bala çakabız menen bardyk. Anın aytkandarynyň baryny jasadyk. Köp barkıt gezdemelerdi şardan alıp barıp tün içinde jırtıştardy daýardadyk. Maga goşok koş dep surandele. Oşonda birinci jolu ün çygardım. Gülayym apam bizdin biri öz ayılga gelip kalsak uşunça süýnör ele. Çyn dilden jakşı görgöni bilinip turçu. Oşon üçin uşul jerde seni kütüp jatkan bir kişi var dep sözsüz girip uçuraşu men üçin myzdam çenemdi öle. Akırkı jolu barganda maga bir tuşkiz berdi. Bul tuşkizge jakynda 100 ýyl tolat. Tököy boyunda bar gezde senin çoň apaňdyn özünden saymalagan ele. Muny eski dep men ölsem ırgıtıp jiberişet. Senden başka hiç kim bağlabayt, alıp get. Çoň enengden estelik. Jakşı urun. Men any üýge alıp gelip juup tazalap, kızım jatkan gerebetiniň tuşuna taap koydum. Uşul çoň taýneleriniň arbagy goldop jursün dep. Hazır al şekerdegi muzeýde ilinip durat. Menin tayanar işener 3 toğum bar. Eki şaharda. Bul Çıngiz menen İlgiz. Alemi ayıldağı toğum bolsa Jylkybay, Kerimbekdin ulu.
Aylanayın Kuday, uşularga den soluk wagty talay bersin. Apam uşintip ayta berçü. Otursa uşulardan maga toprak buyursun dep tiley berçüle. Oşol tilegine jetdi. Bir jolu Gülayam apam maga mıntıp aytıp kaldı. Dosalı jezebüz abdan ele gartayıp kaldı. Jaman aytpay jakşı jok deyt. Kokusundan nar ber bolup ketse sen koşok koşuşun gerek. Siler koşposoňar kim koşot? Al silerge uşunça köp jakşylyk kılgan. Men sizdey bolup koşa albaymyn da, dep men aktangym geldi. Gel anda men saga aytaýyn, sen jazyp alyp jatda. Koşok uşunçalyk mazmundu ele. Apam Dosalı jezdenin bardyk asyl sapatlaryny sanap, anın ömür jolundagy manily uçurlarga, mergendikdegi iyigiliklerine toktolup aytor men bir depterde toldura jazyp aldım. Birok Dosalı jezde andan giyin da köp jyldar jaşady. Men bolsa al depterden zaryldygy bolbogon soň gaýdadyr goýgon boýdan giyin izdep tappay kaldym. Oşoga azyr aýabay ökünem. Antkeni Dosalı turaly goşok abda mykty çygarmaly. Oýlap görsem bul kitepti jazyma Gülayam apamdyn täsiri çoň eken. Almaga ar türde okuyalardy süjetke biriktirip aýtgandy öýretgen. Birok men gançalyk hareket kılsam da bir okuyanı bayandy ojagынан Gülayam apama jete albaymyn. Al kişi uşunçalyk tamay tamaşa ırgıtıp, güldürüp, eýriktirip söýleçi. Bir nerseni salıştırganda da öte tapkıç ele. Anı menen bet maňday oturup barlaş özünçele ırahat bolçu. Saymalı ak göynök. 1990-yıl oktyabr. Goňur göz düşüp turgan mezgil. Şekerden Gülayam apamdyn aşyna çakyruga gaz gelip kaldy. Mından 2 juma murun ele atabyzyň estiligini açuga barıp kelgenbiz. Agalarym ekö oşol mezgilde Bişkekde bolboy kalışdy. Ejem Lucia oğrulu alyskı saparga çıga albayt. Oşonduktan o wagtyň tardygyna garabastan aşka baruny çeçdim. Aş göz ötken kişige görsetile turgan akyrkysy. Aş menen aza götü uçuru rasmy jyntyktalat. Aşka köp kişi çakyrlat. Kuda söýük tugandar, jekjatlar, jakşı sanalaş adamlar. Alardın arasında aşı berilip jatkan kişini jakşı bilgen, çyny menen oşoga güýgen adamlar bolat. Birok any tanybagan, bilbegen, kaýdyger adamlar da köp bolat. Izy çuw bolup salt boýunça kelgen mehmandarga aýrykça Kuda söýükke köp köňül burulup, aşaryny algan adam jönünde Kur'an okulgandan bölek köp dile söz bolboy galat. Kırgızda aşka barununda özünün şan şökötleri var. Ayrıkça Talas'ta. Menin yaşıma gelip kalgan baybiçe törkününe aşka bara turgan bolsa, janına 6-7 adam. Kaynene, avısın, ayaş. Uşular derçitip, dastorkon, giyit, koşumçаны elde taň kaltıra turganday kılıp jasap barışı gerek. Birok men bul jolu mınday kılıunu kalagan jokman. Oşon üçün atalaş ejem Totoy, Adımkul atamdın kızı. Oşol Totoy'a közüle barmak bolduk. Totoy köz guragız boýunça teňbiz. Bala gezde bir göskönbiz, oşon üçin ynakbız. Bir-biribizdi jakşı düşünebiz. Oşentip men erte menen institutdagy sabaklarymdy ötüp goýdum da düşden kiyin Totoy köz temir jol wagzalyndan jolugyp Maymakty gözдөй ketken poyezge düşdük. Vagonda жүрgünçiler az eleken. Jaýlanyşdyk. Süýleşip olturganga ыңгайлуу bolsun dep tereze jaka maňday teskeye oturduk. Terezeni açyp aldyk. Şahardan tez ele çykdyk. Andan ary aýyldar baştaldy. Daima uşunday bolup je uşul jyly aýrykça gözü şunçalyk koz boldu. Tabiatyň görkünen göz taýgylat. Wagondun terejesinden aýlana tunjurap, typ-tynç göründü. Poyez joldun jakasynda ösken goz daraktar menen badaldar sargaýyp boratgan çöpdün sayabanynda süzüp boratkanda eles kaltyrat. Jalbyraktar ali tüşelek, teskersinçalar türkün tüstü, sarı, kızıl, koçkul, kızıl, jaşyl, koçkul, jaşyl. Havanın tunuktuğu şunçalık, jalbyraktardyň güzgü jumşak jelge dirildep turganına çeyin baykalıp, beypildikti seyip turdu. Meylün tartkan goňur awaga bölüngen tabiattyn mına uşunday gelbeti meni ardaýym eskerüler uçugun çuwatat. Mına hazırdagy Totoy köz Gülayam apamdy eskerip, anın jaşosun kılık joruktaryny estep, gede geýsek, gede güldük. 1947-nji je 48-nji ýyl boluşy gerek. Men 10-11 ýaşar kızmyn. Elde turmuşy soguşdan kiyin oňol elek. Çyňgyz akem Jambylda Zowet teknikumda okup jürüp, kanikulga geldi da meni şekerge Karagız apamdykyna jetkizip koydu. Oşol ýyly Gülayam apam saňga girip işlep jürgen eken. Gündörüň birinde Karagız apam Gülayamdy görüp geleli. Şartly bolsa sen anykyna galyp, Rysgül Gülayam apamyň kızı, menden 1 ýaş uly.
Oşol Rıskıl ököň oýnap gel dedi. Dosaly Jezemdin atına uçkaşyp minip alyp MTF'ga süt tovar fermasyna baryp kaldyk. Bizdin gelgenibizge Gülayam apaya vay süýündü. Kuwanyşdan yüzü albyryp kar balasda bererge aşyny tappay kaldy. Menin galarymny bilgende gana bir az sanasy tınçygansydy. Görse ejem meni uşunçalyk konoktogosa gelgen eken. Uy ferma ayıldan öýde Çargyntal degen jerde jaýgaşgan. Sanda işlegenler üçin salıngan barak türündögi tamdardyn bir bölmeli üýüne Gülayam apam gyzy Rıskül ökö girip jaşap jatyşypdyr. Kara kız apam komboy oşol ele günü gaýra getdi. Men kaldym. Rıskül ökö birge jatyp birge turabys. Ertemenenki saňga Gülayam apam kaçan turup kaçan getkenini bilbey kalabys. Birok anın juurup jylulap jap ketken gamary köp nam bışyruga daýar bolup kalat. Oşonduktan turarыбыз menen çelekterdi alıp bulakka suga getebis. Bulaktar köp jana üýge jakyn jerde. Adegende bulaktın tup-tunuk muzdak susuna betibizdi juýbuz. Anan su suzup alıp getebis. Jagymdy tankı muzdak jel yüzübüzdi aymalayt. Betlerimiz tedele bir üýge jetkençe gurgap kalat. Balalyk kanday jırgal. Rıskül etek jengin jynap, kymtyp, tuura enesine okşop, jakşynakay bolup kemegenin astyna oturup tezek kalap, any jandyryp anan çoguna gazan gömöçkö nam bışıra başlayt. Men bolsa samorga suw guyup, any gaýnata başlaýym. Gülayam apam çarçap, ertemenenki sandan gelgenge garata nam bışıp, samor gaýnap kalat. Orozu aýlanaýyn, tardy çygaryp arıktyn jegine salyp töşeklerden salçy. Dasturkanda uşul jerge jaýyp, suwny şyldyra bakkanny ugup oturup çay içeli. Anan üçübüz oturup jaň bışganna menen samordun çayına süt döp içebis. Gülayam apam meni jakşyrak sylasam eken dep abdan haraket kıldı. Kattama, gülçatay, sarımay, qaymak, işi kılıp kolundan gelgendin barın jasady. Saňga ejekem 3 mal barat eken. Anın ortasında uýlarynyn jem çöbün beret, ordun tazalap, anandagy flagalardy juýt eken. Koýçydagi sutkalap boşoboýt. Profsoyuz jynalyşynda jakşı işlegen üçün Gülayam apam 3 metr ak bolotnoy mene sylanyp kalat. Aga töbesi gökkö tiyip süýünüp geldi. Aýlanaýyn orozo, jakşı bolbodyby sylykdyn adyrmaga tigeni. Muny sen giyip ket dep 3 metr ak bolotnoydy maga sundy. Jok, özüňiz giýiňiz, timile goýuňuz desem bolbody. Silerge jardam bere alбай jatpaýymby? Kolumdan gelgeni Kudaýdan tilegenim Çyňgyz menen ilgiz okularym bütüp alsa adam bolup kalışar. Tököy gelgençe çydaý tursak işimiz oňolar dep gözüne jaş aldy. Koýçu Gülayam apa ilawaç, makul alaýyn dep tezele göndüm. Eger meni giýsin deseňiz anda tiktirip beriňiz dedim da modasyn goşa aýtdym. Kaýyrma jaka, asty topçulama, beli büýrüme, eteginin tömön jagynda жазılıgy 3 elidey bolgon kara jipten sızma salynsyn. Eki sızmanın arasında iri buyru zigzag türünde. Kırgızdın oyma çiğmesine okşur sayma boluşu gerek. Oşunda ile sayma jakada jana jengdin manjetinde dağı bolsun. Meni menen jaştaş je ulura ayaldardın esinde boluş gerek. Oşo kezdegi ayıldık modanın jetken jeri oşol bolçu. Anda al gülüm süröp, makul aýlanaýyn. Bul jerden maşineçi gelin bar. Oşo gaýtyp senin gaalaganыңдай tiktirip bereýin. Dayar göynöktü giydim. Anın üstünden kara tukova çermiyimdi giysem uşunça jaraşıp kaldı. Bayağı kara jipten salıngan saymaları açılıp, ajaýyp bolup görünüp kaldı. Menden dağı Gülayam apam ayabay süýündü. Görünöýün desem çoň güzgü jok. Terezede turgan kiçinekey çöntök güzgünü alıp karansam, güngö güýgen kara toru yüzümdü ak jakanın öňü açıp, ukmuşday jaraşıp kaldyr. Güldüğü çıttan tegilgen pardany tarttım da, eşikке çıkıp terezenin aýnegine göründüm. Oy, uzun boylu, kımça bel, tatına kay kara göz kız meni tiktep turat. Ah, men çoň suluw kız bolup kalgan turbaýymby dep, etegimdi eki jaka gere çoýup valsga түшүp, eşikdin astynda tegerene başladym. Jylaň aýlakmyn. Any görgen Gülayam apam Rıskül ökö gol çap katkyryp gülüp jatışdy. Ejem Rıskül öközdü köpkö çeýin uzatyp geldi. Şekerge jakındaganda "Emi özüňer baryp kalasyňar" dep saňga jetip barış üçin gaýra getdi. Koştoşup jatyp, "Oroso, aýlanaýyn. Jeňeme salam aýt. Bizge jardam berip dep tarynbasyn. Kolumda jok bolup jatpaýby. Tököýde 10 jylga geçildi deşdele 10 jyly da bütdi-go. Emi aman esen gelip kalsa akbalybız oňolar" dep gözüne jaş tegerenip, ýylap jiberbeýin dep özüni aran garmady. Anan şart buruldu da başyny öýde götürüp basyp ketdi. Biz bir neçe jolu gaýrylyp garadyk.
Сыягы агасын эскерип ыйлап кеткендей болду. Балабызда тез эле унутуп оюнга алаксып кеттик. Рыскүл экөөбүз жолмо-жол ар нерсени сүйлөшүп, табияттын сулуулугуна суктанып, гүл терип, Карагыз апамдын үйүнө жакын келип калдык. Эшиктин астында, суунун жегинде тайгандарынын айланасында досалы жездем мылтыгын тазалап отурганын көрдүк. Карагыз апам болсо кадимкисиндей кемегенин жанында сыягы тайгандарга оокат бышыруу менен алектенип жатса керек. Жапаш акем болсо комуз чертип, жаңы үйрөнгөн күүсүн ата-энесине угузуп жаткан экен. Шекер айылын Иманбек Арык деген чоңсу аралап өтөт. Илгери Иманбек би Эркинбек Эсенамановдордун, Райкан Шүкүрбековдун чоң аталары. Мына ошол Иманбек би салдырган канал али күнчө элге кызмат кылат. Жездемдердин коросунун астында суунун агымы аябай күчтүү болчу. Ошон үчүн көпүрөдөн өткөндө абайлагала деп кайра-кайра эскерте беришет. Эми узун көйнөк кийгенде ан сайын коркуп көпүрөдөн араң басам. О, Карагыз, бу Гүлайым орозого укмушку сонун көйнөк кийгизген го, саймалуу экен, деди жездем. Өзүнө да аябай жараша турбайбы, деп күлүп койду Жапаш акем. Бул ак көйнөк кийбей эле чоңойгону билинбей жүргөн го, чоң сулуу кыз болуп калыптыр, дешип, тамашалашып мени эркелетишти. Карагыз апам болсо бизди көрө салып, сүйүнүп, кыт-кылыктап күлүп жиберди. Айланайындарым, экөө тең чоң кыз, экөө тең сулуу кыз, келгиле деп, бетибизден өп сиңдисин сурай баштады. Рыскүл жооп берип жатты. А мен болсо менин дарегиме айтылган сөздөрдүн баарын чын көрүп, ичимен чоң, анан сулуу кыз болуп калыптырмын деп сүйүнүп турдум. Андан бери жарым кылымга жакын убакыт өтүптүр. Заман өзгөрдү, элдин турмушу оңолду. Эл менен бирге биз да жетилдик. Ар кимибиз өз жөндөмүзгө жараша кесипке ээ болуп иштеп жүрөбүз. Андан бери нечен көйнөктү кийилди, эсте да калган жок. Бирок ошол саймалуу ак көйнөктү кээде эскерем. Ошондо мен өзүмө суроо берем. Эгер ошол кезде Гүлайым апамдын ордунда мен болсом, 30дан ашкан, 40ка жете элек келин болсом, өзүмдүн, өз кызымдын үстүндө бирден эле көйнөк болсо, сыйлыкка алган 3 метр ак болотнойду секелек кызга кийгизет белем? Же бир жолу курсагын тойгузуп коюп бара кой дейт белем? Ал эми саймалуу ак көйнөктү өзүм тигип кийет белем? Чынын айтсам, ушул суроого өзүмдөн так жооп ала албайм. Ар багыңдан айланайын Гүлайым апа. Менин балалык кыялымды түшүнгөнүң үчүн, бой тарта баштаганда табигый келчү кыз табиятындагы сулуулукка умтулуу сезимимди барктаганың үчүн рахмат. Кыз дүйнөсүндөгү мындай назик сезимдерди байкай билүү не деген тереңдик. Ыраазымын эже. Топурагың торко, жаткан жериң жайлуу болсун. Алымкул ата жана Керимбек аке. Биздин чоң атабыз Айтматтын агасы Биримкулдун Алымкул, Өзүбек жана Керимбек деген 3 уулу бар эле. Гүлайым апамдын айтуусунда Алымкул атам эл арасында абдан кадырлуу киши болгон экен. Отурукташуу маселеси коюлганда эл адегенде жогору жактагы Чаргын тал деген жерди тандап алат. Бирок Алымкул ата ал жер кооз көрктүү болгону менен чарба күткөнгө, жерди иштеткенге ылайыксыз болору жөнүндө айтат. Анын үстүнө чарба күткөнгө тегиз жери аз, жерди сугарганга суунун ыңгайы жок. Бул жерде сел жүрүү коркунучу да бар. Биз мал эле бакпастан жер да иштетебиз. Демек суугат жерлерибиз көп. Анан суугатка ыңгайлуу болууга тийиш. Үйлөрдү көчө бойлоп салабыз. Мектеп курабыз, балдарыбыз сабаттуу болуп чоңоюшат. Ошон үчүн Иманбек Арыкты бойлото отурукташсак туура болот деп, элди ынандырып, айылдын азыркы ордун сунуштаган экен. Эми ушунча жыл өткөндөн кийин дагы атамдын көрөгөчтүгү, акылмандуулугу көрүнүп турат. Биздин айыл укмуштай сонун жерде жайгашкан. Алымкул Шекер айылынын сельсоветинин, азыркыча айыл өкмөтүнүн биринчи төрагасы болгон. Элди жаңыча жашоого үгүттөп, отурукташуу процессин жетектеген экен. Ошон үчүн ал эл арасында кадырлуу адам болгон дешет. Айылда Төрөкулдун биринчи мугалими Айбаш Молдо, ал Шекер урусунан. Мына ошол Айбаш Молдо деген болгон. Биринчи күндөн эле Төрөкулдун жөндөмдүүлүгүн, бир нерсени бат кабыл алаарын айтып, Айбаш Молдо мактайт. Бул баладан келечекте чоң белгилүү адам чыгат буйруса.
Ağa Төрөкул менен бирге Керимбек да барып окуйт. Бир жолу жаңы эле үйрөтүлгөн атты минип Төрөкул менен Керимбек молдого окууга келишет. Молдонун келген кеткен менен иши жок, дайыма уктап жата берген карып калган бир ити бар эле. Бирок бул жолу ал капыстан тура калып, ат жан эки балага үрүп жиберет. Үркүп кеткен ат алдыңкы буттарын тик өйдө көтөрүп, туш келди секире баштайт. Төрөкул алдыда бекем отурган. Бирок ошого карабастан аттан жыгылып түшөт. Керимбек учкашып артта отурса да тырмышып жатып жыгылбай, секирип жаткан атты жошутууга жарайт. Бул окуядан кийин Биримкул Айтматка мындай дейт: "Сенин уулуң окусун, Керимбек болсо жылкы баксын. Көрдүңбү? Ал бала кандай шамдага эптүү, анын үстүнө окууга деле анчейин көңүлү жогун молдо айтып жатпайбы?" Мындай чечимден кийин чын эле Керимбек өмүр бою жылкычы болду. Болгондо да алдыңкы жылкычы болду. Чыңгыз Айтматовдун "Жаныбарым Гүлсары" повестиндеги Танабайдын прототиби десек да болот. Өзүнүн сабатсыздыгынын айынан жылкычыларды жанчыдагыс жаман акыбалда калтырып, анан эмне үчүн план толбойт деп догурунган райкомдун секретарына айры алып чуркаган ушул Керимбек болгон. Ыргеселерде башкалар сүйүү жөнүндө созолонсо, Керимбек акем ынтып ырдап калчу дешет. Асыл тукум байлоодо, асыл гүлүк жайлоодо. Керимбек акемдин Жылкыбай деген уулу бар эле. Ал да мыкты жылкычы жана мерген болду. Ар дайым таза абада, тоодо ат минип жүрүп дене бою таза, салабаттуу, келбеттүү жана күчтүү жигит болуп чоңойду. Айрыкча армияга барып 2 жыл службадан өтүп келгенден кийин сыналды. Жазга жуук болгон иш. Жылкыларды кайрып келейин деп тоодо баратса, астынан чоң аюу чыгат. Капыстан болгон соң Жылкыбай качып кете албай аюуну атат. Аюу өкүрүп өз үңкүрүнө кире качып жыгылып калат. Өлгөн турбайбы деп Жылкыбай үңкүрүнө кирип барат. Кирсе аюу акыркы күчүн жыйнап тура калып, Жылкыбай менен алышып күрөшөт. Күчкө толуп турган жигит аюуну жыгып жеңип коет. Кайсы жыл экени эсимде жок. Чыңгыз акемдер Киев жана Дзержинский көчөлөрүнүн кесилишиндеги үйдө жашап турган кез болчу. Апам телефон чалып, "Керимбек акең айылдан келиптир. Келип учурашып кет" деди. Жаңы жылдын асты болчу, кайра кетем деп шашып жатыптыр. Апам маңдайы жарыла кубанып алыптыр. "Карагылачы, акеңер силерди жаңы жыл алдында куттуктайын деп атайын келиптир. Белегин көтөрүп, өлгөндөн калган жалгыз. Кудай ушуну жалгасын." Акемди тосуп барган Чыңгыздын сөзү эсимде. Таңгамал анда Маймак аркылуу өткөн поезд эртең мененки саат 6-да келчү. Таңгамал ал Москвадын поездинен түштү. Сакалы аппак, кыргыз тон кийген, башында тебетей аппак сакалы, анан бир койду союп, капка салып, аны аркасына көтөрүп алган. Кар болсо жабалактап жаап жатат. Кудум аяз атадай. Кыргыздын аяз атасы болуп, жаңы жылда бизди көрүп куттуктайын деп келиптир. Алымкул ата да, Керимбек аке да биз атасыз калганыбызда опол тоодой таяныч болушту. Эл душманынын балдарына камкордук көрүү алар үчүн ошол малда кандай коркунучтуу экенин билишсе да, туугандыгынан жазбады. Бизди кыйын учурда таштап коюшкан жок. Хамзанын бутагы. Апамдын ата теги. Нагима Айтматова кыз кезиндеги фамилиясы Абдувалиева. 1904 жылдын 7 ноябрында Ысык көлдө Каракол шаарында төрөлгөн. Анын атасы Хамза Абдувалиев өз мезгилинде кадыр барктуу бай адам болгон. Хамзанын фамилиясынын дагы 3 транскрипциясы болгон: Абдулвалиев, Габдулвалиев жана Габделвалиев деп жазылчу экен. Хамза Абдувалиев улуту боюнча татар. Ал 1850 жылы Татарстандын Көкмара крайында Казань шаарына жакын жердеги Мячкара айылында төрөлүп чоңойгон. Мячкара орусча Маскары деп айтылат. Бул айылдын адыркы аты баштапкы маанисин жоготуп койгон. Бирок татарлар өздөрү мурдагыдай эле Мячкара деп айтышат. Китепте айылдын эски аты гана колдонулат. Көкмара жашыл тоолор, күк татар тилинен которгондо көк жашыл дегенди билдирет. Мара Иран тилинен то дегенди туюнтат.
Көкмара орусча Кукмор деп айтылып, ошондон улам край Кукморский край деп аталып калган. Ошол Көкмара эки тоонун ортосунда Бурбаш дарыясын жээктеп жайгашкан. Ошон үчүн жылдын көп мезгилинде жашыл бойдон турат. Жергиликтүү эл өздөрү турган аймак тууралуу ал жакта тоо, бул жакта тоо, ортодо Көкмара. Орусча айтканда Тамгара, Тутгара, посередине Кукмара деп айтышат. Бул отурукташкан калктуу пункттун пайда болушу 17-кылымдагы жез кенинин ачылышы менен байланышкан. Жезди иштеткен заводдор пайда болот. Кийинчерээк темир жол курулат. Мунун баары бул аймакта башка дагы өндүрүштүн, анын ичинде кол өнөрчүлүктүн өнүгүүсүнө алып келген. Натыйжада соода саттык өнүгөт, соодагерлер көбөйөт. Көкмара крайындагы соодагерлик Казан губерниясындагы соодагерликтин өнүгүү тарыхында чоң роль ойногон деп айтышат. Мячкара айылын түптөгөн Ишман, Ишмухаммед деген. Ошол Ишман адегенде Бурбаш айылында жашаган. Уламышка таянсак кандайдыр себептердин айынан туугандарына таарынып, Мячкарага көчүп келе берген. Ушунчалык катуу таарынган экен, айылга жыгаштан салган мечитин да бузуп, Мячкарага көтөрүп келген дешет. Архивдик булактар көрсөткөндөй, Ишман 1678 жылга чейин эле Мячкарага келип жайгашкан экен. Бул калктуу пункт 18-кылымдын аяк ченинде эле соода өнөр жай борборуна айланып калуусу менен татарлардын башка айылдарынан кескин айырмаланып турат. Ал 1778 жылдан тартып бир тууган Утямышевдардын тери жана кездеме мануфактуралары өз продукцияларын чыгара баштайт. Биздин Хамзатай атабыздын урук тукумуна тиешелүү санжырада мындайча айтылат. Ишман Туктаргалинин уулу, Туктар Күчүктүн, Күчүк Табеждин, Табеж Кудаштын уулу, Кудаш Кул Сулаймандын уулу, Кул Сулайман Сулаймандын уулу. Бул эки Сулайман Булгар уруусунан. Ишмандын уулу Йосиф 1717 жылы төрөлгөн. Мындан ары мен Йосифтан тараган эки бутакка гана токтолом. Алар Утямышевдер жана Абдувалиевдер. Анткени калгандары тууралуу менде маалымат жок. Санжыранын дарагына караганда 18-кылымда эле Йосифтин неберелеринин бири Габдуллабай, ал 1832 жылы өлгөн экен. Ошол биринчилерден болуп Утямышев деген фамилияны алган. Ишмердүүлүгү мыкты, кайда болсо да өтүп кетип, жол таап, ишин ийгиликтүү жүргүзгөндүгүнө байланыштуу Каймана аты псевдоними болушу мүмкүн. Татарстандагы белгилүү жана бай Утямышевдердин фамилиясынын кыскача тарыхы ушундай. Көкмара крайынын тарыхынан белгилүү болгондой, 19-кылымда бир тууган Утямышевдер Казан шаарынын базарын гүлдөтүшкөн. Алар кайрымдуулук жана соопчулук иштерди да көп жасашкан. Казан шаарына жана Мячкара айылына өз акчаларына мечиттерди жана медреселерди курушканы белгилүү. Эми Абдувалиевдердин укум-тукумдары тууралуу сөз кылалы. Баягы эле Санжыра дарагына кайрылсак, Йосиф Халил Габдрашид Гайса Габделвали, Хасан Хамза Нагима, Чыңгыз Айтматов бутагын табабыз. Бул уруунун эң бир белгилүү өкүлдөрүнүн бири Утямышев Рустам Исмаилович. Ал 1926 жылы 23 апрелде Татар АССРнин Кукмара районунун Маскары, Мячкара айылында төрөлгөн. Ал СССРдин чыгаан окумуштуусу, инженери, илимдин таланттуу уюштуруучусу болгон. Рустам Исмаилович космикалык корабльдерди учурууга даярдаган, учуу маалындагы корабль ичиндеги жашоону камсыздоо жана космонавттардын организминин абалын көзөмөлдөө иштерин аткарган. Ал өз учурунда аэрокосмонавтикага байланышкан Советтер Союзунун чыгыш Европа өлкөлөрүнүн бүтүндөй өнөр жай тармагын жетектеген. Анын уулу Илдар Рустамович Утямышев ата жолун жолдоп Россиянын табигый илимдер академиясынын белгилүү окумуштуусу, техника илимдеринин доктору, табигый илимдердин Россия жана Европа академияларынын академиги, табигый илимдердин Россия академиясынын табигый монополияларды жөнгө салуунун илимий негиздери бөлүмүнүн башкы окумуштуу катчысы. Мындай уулдар Ишмандын урусунан гана эмес, бүтүндөй татар элинин сыймыгы болуп саналышат. Татар элинин санжырасында дагы кыздардын балдары дарага кошулбайт.
Бирок мен эрежени бузуп Чыңгыз Айтматовду жээни катары гана кошуп койдум. Булар көпкө чейин бирдиктүү фамилия алып жүрүүгө өтүшкөн эмес. Мусулмандыкта кабыл алынган ысым берүү менен эле чектелишкен. Бул бутактын өкүлдөрү бирдиктүү фамилияны Габделвалинин чөбөрөсүнөн баштап алып жүрө башташкан. 19-жылымдын башында Абдувалиевдер деген фамилиянын баштоочусу болгон. Ошентип Абдувалиевдер жана Утямышевдер Татарстандагы белгилүү Ишман уруусунун 2 жанаша бутактары болуп саналышат. Бул уруунун 200 мүчөсү тууралуу жазуу түрүндөгү маалыматтар бар. Айылдагы көрүстөндө Туктаргалинин мүрзөсүнө коюлган таш сакталып калган. Анда анын өлгөн мезгили 1699 жыл деп жазылып турат. Ишмандын 1610 жылы туулгандыгы тууралуу. Ошондой эле Габдулла байдын өлгөн жылы 1832 жыл деп маалыматтарында ошол көрүстөндөн алса болот. Габделвалинин 9 баласы, 1 кызы, 8 уулу болгон. 4 уулу ажыга барып келишкен. Бул факт бай, дөөлөттүү, динди бек кармаган үй бүлө экендиги жөнүндө кабар берет. Миячкарыдагы көрүстөндө Габделвалинин кызы Биби Гафифанын мүрзөсүнө коюлган белги сакталган. Ал 1834 жылы төрөлүп 1923 жылы каза болгон. Ал Ишман уруусундагы Утямышевдердин бутагына тиешелүү белгилүү адамдын аялы болгон. Биби Гафифа уруунун номер 250 номеринде белгиленген. Бул жерде эскерте кетчү нерсе, мусулмандарда аялдарды оңой менен уруунун атына кошушпайт. Кошсо өтө бир бөтөнчө орду барларын, даңктууларын гана кошушат. Биби Гафифа ушундай айымдардан болсо керек. Габделвалинин уулдарынын бири Хасан ажы биздин чоң таятабыз болгон. Анын 3 баласы Хамза, Ахмед Гали аттуу уулдары жана Галия аттуу кызы болгон. Так ушул Хамза биздин таятабыз, апабыз Нагиманын атасы болгон. Хасандын бир тууганы Исхак жөнүндө бир аз токтолуп кетүү зарыл. Ал да ажыга барып келип, Исхак бай ажы деген атка татыган. 19-кылымдын 70-жылдарында Верный, азыркы Алматы шаарына орношуп, 1-гильдиядагы Көпөс деген намга жеткен. Анын аялы Борбор Азиядагы белгилүү диний үй бүлөдөн болгон. Ал мезгилде ар бир мусулман адам Куран түшүргөндү билүүгө тийиш деп эсептелген. Ошондуктан окуганды, жазганды билүү татарлар арасында кеңири жайылган эле. 18-19-кылымдарда Көкмарада, анын ичинде Миячкарада медреселер жана башка мектептер болгон. Алардын окуу программаларына орус тили киргизилген. Айрым мектептерде сабактар бүт бойдон орусча окутулган. Анткени орус тилин билбегендерге башка элдер менен, башка өлкөлөр менен алака түзүп соода же башка иштердин түрүн кеңейтүү мүмкүн эмес эле. Хамза дегенде медреседе, андан кийин орус мектебинде окуган болушу керек. Анткени ал өз мезгилинде абдан билимдүү, ар тараптан өнүккөн инсан болгон. Ал татарча окуганды, жазганды билген, демек араб жазмасын өздөштүргөн, орус тилинде мыкты сүйлөгөн, кириллицада да жаза билген жана көпөстүктүн сырын түшүнгөн. Хамза жаштайынан эле соодагерликке шыктуу болгон. Аны айрыкча кездемелерди сатуу кызыктырган. 30-дарга чыгып калган кезде эле ал башка шаарлар жана өлкөлөр менен соода-сатык байланыштарын жолго коюп жакшы эле байып калган. Миячкара айылы Хамза үчүн тар боло баштайт. Ошол мезгилде Казанда тегеле Поволжьенин баарында көпөстүк ишмерлик жакшы өнүккөндүктөн иш баштайын деген чөйрөлөрдүн баары орусиялык белгилүү башка көпөстөр. Анын ичинде 19-кылымдын экинчи жарымында Казан рыногунда өзүнчө эле монополисттерге айланган Утямышевдер тарабынан ээленип калган эле. Бул мезгилде Исхак бай ажы Борбордук Азияда байырлап Верныйда, азыркы Алматы шаары, чоң дүкөндөрдү ачкан. Медресе салып, агартуучулук жана соопчулук иш-аракеттери менен алектенген. Хамзага Кыргызстанга келип ишин өнүктүрүү тууралуу кеңешти ошол киши берген деген маалымат бар. Бир күнү, болжолу 1880-жылы, Хамза көптөгөн туугандарын, жапжаш аялын, уулун таштап, Улуу Жибек жолу менен Оренбургтан Кытайга карай жол алган караванды ээрчип, саякатка чыгып кетет. Максаты жаңы жерлерди көрүү, жаңы рыноктарды, өнөктөштөрдү табуу, өзүнүн байланыштарын көбөйтүү, байлыгын арттыруу эле.
Karavandын басып өтө турган жолунда Ысык көлдүн жээгине жайгашкан Каракол шаары да бар болчу. Каракол азыр Кыргызстандын Ысык көл облусунун административдик борбору. Ал Ысык көл ойдуңунун күнчыгыш жагында жайгашкан. Шаар 1869 жылы негизделип, уездик администрация борборунун милдетин аткарган. Караколдун орду кербендердин кулжаны көздөй өтө турган жолунан орун алгыдай кылып тандалып алынган. Адегенде шаардын калкы негизинен ар кайсы улуттагы келгиндердин эсебинен көбөйгөн. Өзбек, татар, уйгур, дуңган, орус, украин. Жашоочулар жер иштетүү, кол өнөрчүлүк, устачылык, соода, мал чарба күтүп, кирекештик кылуу менен алектенишкен. 1888 жылы Орустун улуу саякатчысы Пржевальский өлгөндөн кийин шаарга анын ысмы беришкен. Бирок 20-кылымдын 90-жылдарында шаарга кайра өзүнүн тарыхый аты кайтарылган. Каракол ошол убакта жаңы гана өнү өсүп келе жаткан шаар эле. Хамза бир жагынан Ысык көлдүн сулуулугуна, табиятына суктанып, экинчи жагынан соода тармактарын кеңейтүүгө жакшы шарт бар экенин көрүп, каравандан калып калат. Адегенде ал жергиликтүү элдин муктаждыктарын изилдейт. Алардын керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн кандай жол, кандай мүмкүнчүлүктөрдүн бар экенин аныктайт. Хамза жергиликтүү калк ичинен көптөгөн досторду күтөт. Анан биротоло ушул жерде өз ишин негиздемек болот да, колундагы болгон каражатын алайык өзүнүн ишин баштайт. Хамза эрикпей, коркпой, Орусиядан араба менен кездемелерди ташыйт. Жолдон аттарын, ат көлүктөрдү кармачуу жайлардан, караван сарайлардан улам алмаштырып отуруп, кыргыз жерине көчүн улайт. Кийин ал жергиликтүү соодагерлерди товар алып келүүгө жалдап турган. Кездемелерди жайлоолорго чейин алып барып саткан. Эгер мурда кыргыз кыздары, аялдары, атасы же күйөөсү Караколдон алып келген буюм тайымдарга эле ыраазы болуп келишсе, эми алардын өзүлөрүнө кездемелерди, зергер буюмдарын тандап сатып алуусуна мүмкүнчүлүк түзүлөт. Хамза катуу мүнөз, беттегенин бербеген, бирок адилеттүү, чынчыл, сөзүндө турган адам болгон. Ушунусу менен ал жергиликтүү ишкер чөйрөдө бат эле оозго алынып, кадыр барк топтой алат. Өзүнүн эмгекчилдиги, адамдар менен ымала түзүп алгандыгы менен көпөс Хамза Абдувалиев тез эле бутуна туруп калат. Агасы Ахмет Галини, карындашы Галияны үй бүлөлөрү менен көчүрүп алып келет. Галия Ысык көлдөгү эң бай Гали ажы Рафиковго турмушка чыгат. Абдувалиевтерге таандык завод-фабрикалардан чыккан түркүм буюм тайымдар, мануфактура, кездемелер жана галантерея, темирден жасалган товарлар, лактар, сыр боектор, алифтер, түк жана жоон кыз соода түйүндөрүндө сатылып жатты. Хамзанын ишкерлик өнөрүнө там бересиң. Ал кыргыздын мал менен соода кылган адамдар менен мамиле түзүп, Караколдун түштүк жагына тери заводун курду. Анын чыгарган продукциялары шаарда, уездде, борбордук Россияда да сатылып жатты. Мусулманчылыкка ылайык үй бүлөсүнөн көп убакытка сыртта жүргөндүгүнө байланыштуу Хамза экинчи аял алууга акылуу болчу. Хамзанын ала турган колуктуусу Газиза Сибирде, Семипалатинск шаарында, эл ичинде бедели бар, белгилүү татар үй бүлөсүндө туулган. Совет мезгилинде мындай нерселер колдоого ээ болгон эмес, бирок Алматыда Кунаев Чыңгыз Айтматов үчүн уюштурган сыйлыктардын биринде ал ага Газиза Казакстандын Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысынын энеси менен тамырлаш экенин айткан. Газиза Хамзанын байкеси Исхак байдын балдызы болгон. Бул мезгилде Исхак бай ажы Верный шаарындагы биринчи гильдиядагы жалгыз көпөс. Кадыр баркы жогорулап, Борбор Азиядагы диний элитанын чыган өкүлдөрүнүн бири болуп калган. Ошол маалда байлар арасында өздөрүнөн кем эмес даражадагы адамдар менен туугандашууга аракеттенишкен. Хамзанын мындай бийик даражалуу үй бүлөдөн үйлөнүүсүнүн өзү эле анын ошол маалдагы коомдук орду жогору экендигин тастыктап турат. Бул 1887 жыл эле. Анда ал 35-37 жаштарда экен. Газиза орто бойлуу, келишимдүү, ак жүздүү, мурду кырдач, көздөрү чоң, сурмалуу болгон дешет. Ал бекем диний салтка негизделген тарбия көргөн. Ошондуктан эч качан сүрөткө түшпөптүр. Мүнөзү токто, оор басырыктуу болгондуктан күйөөсүнүн курч албут мүнөзүн калбат көтөрүп койгон. Ошон үчүн жубайлар чоң, бакубат жана ырыс кешиктүү үй бүлөнү кура алышкан.
4 ул, 4 kızdı boluşat. Şarif, Zaynap, Sabir, Muhammad, Gulşa, Asma, Nagima, Abdullah. 8'inde 8 başka münözleri var. Sabir akıldı, jöndömdü, köp okugan, kimdi bolsa da özüne tartıp turat. Şarif, boriker, kamkor, zarıkan adamды görse akırkı nersesin berip koyuga dayar. Muhammad tünt, köp süйлöbeyt. Gulşa bolsa oňoý menen adamdy teňine albagan, abdan namysçyl. Abdullah kamkor, adamlar menen til tabışkandy bilet. 8'inin içinden sırt kelip ete jagынан da, münözü jagынан da apasyna barынан köbürege okşoşu Nagima boldu. Abduwalievdердин üý bilesinde baldarynyň tarbiýasyna köp köňül burulgan. Asmiya degen kızı gana oğurlu bolgonundan ulam okutuşkan emes. Kalganın uul debey, kız debey, baarın obolu musulman mektebinde, anan orus mektebinde okutuşkan. Bizdin apabız Nagima Aytmatova Karakol şahrındağı kızlar gimnaziyasyny bütürgön. Karakoldağı bul gimnaziyaga 2003 yılı 110 yıl tolgan. Çoğun koz bul imarat Karakoldağı arxitekturoluk esteliklerden biri. Sabir agası bolsa anın kızı Asiya aytkanday, Sabir atam adegende İzbubi ruhi seminariyasyny bütürüp, anan Taşkentdeki soda училищесин ayaktagan. Birinci düýnülük soguş baştalganda al Berlinde malçılık boyunca kursda okup jatkan. Kanikul uçurunda Sabir başka ülkelerge sayahattap barıp gelip жүрgön. Bol jönünde anın Fransanyň Cannes şahrynda düşkön süreti güwe. Giygen giyimleri oşol mezgildin modasyna tuura gelgendiginen anın elita çöýresindegi jaşlardyň gatmaryna girgeni görünüp turat. Şarif Taşkentdeki kommersiýallyk mektepde bitiret. Muhammad kesibi boýunça bugalter bolgan.